Орусиянын президенти Владимир Путин Джо Байден менен жолугушууга Россиянын атайын учуучу отрядынын Ил-96 кемеси Женева аэропортунан белгиленген убакытка 1-2 мүнөттөн эрте кондо. Путин тепкичтен түшүп, дароо самолеттун капоту Россия Федерациясынын желеги менен кооздолгон өлкөдө чыгарылган Арус лимузинине отурду. Вилеля Гранчка бет алган 10 ашык автоунаадан турган Россиянын мамлекет башчысынын кортежи мотоциклчилердин ардактуу эскорту менен коштолду. Ал эми АКШнын президенти Джо Байден Швейцарияга бир күн эрте келип, отелдердин бирине бир күн түнөдү. Ал 2 самолет менен келген. Алардын арасында 80ден ашык адам, депутаттар, журналисттер, операторлор жана жан сакчылар болгон. Ошондой эле Джо Байден өзүнүн 9 тонналык брондолгон машинасында ала келген. Путин менен Байдендин жолугушуусу Женевада башталды. Россиянын жана АКШнын президенттери Владимир Путин менен Джо Байден Швейцариянын президенти Гай Пармелиндин катышуусунда Женевадагы Вилла Лагранждын подъездинде жолугушту. Алар кол алышты. Россия менен АКШнын лидерлеринин сүйлөшүүлөрү аталган вилланын китепканасында болот. Урматтуу президент, сизге демилгениңиз үчүн бүгүнкү жолугушуу үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Сиздин алыскы сапарыңыз көп эмгегиңиз болгонун билем. Ошого карабастан Орус-Америка мамилелеринде эң жогорку деңгээлде талкуулоону талап кылган көптөгөн маселелер пайда болду. Биздин жолугушуу жемиштүү болот деп ишенем, деди Владимир Путин жолугушуунун башында. Кандай гана жолугушуу болбосун, ал пайдалуу жолугушуу болот. Кайсы жерде жалпы маселелер бар экендигин жана кайсы маселелер боюнча пикир келишпестиктер бар экендигин аныктоого аракет кылабыз. Кайсы жерде пикир келишпестиктер жаралса, ошолордун бардыгын кесипкөйлүк жана алдын ала болжолдуу талкуулоо үчүн жасашыбыз керек, деп жооп берди Джо Байден. Try to determine where we have mutual interest.
Мы пытаемся определить, где у нас есть общие вопросы и кто по каким вопросам может А там, где у нас есть разногласия, то мы можем делать все для того, чтобы мы смогли рационально и предсказуемо Андан кийин тар чөйрөдө сүйлөшүүлөр башталды. Россия менен АКШнын президенттери, тышкы иштер агенттиктеринин жетекчилери Сергей Лавров жана Энтони Блинкен котормочулар, сакчылар жана журналисттердин жана операторлордон жайдан чыгып кетүүсүн суранышты. Эшиктердин баардыгы жабылды. Женевадагы сүйлөшүүлөр тар жана кеңейтилген форматта пландаштырылууда. Россия президенти Владимир Путин менен Америка лидери Джо Байден тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөрүн аяктады. Мамлекет башчылардын жолугушуусу Москва убактысы боюнча саат 14:36 башталганы белгиленген. Сүйлөшүүлөрдүн биринчи айлампасы протокол менен пландаштырылган 1 саат 15 мүнөттөн жарым саатка көпкө узады. Жолугушуудан кийин президенттер өзүнчө пресс-конференция өткөрүшөт. Байден түшүндүргөндөй, ал Россиянын президенти менен журналисттердин көзүнчө атаандаштык уюштургусу келбейт. Россиянын президентинин жардамчысы Юрий Ушаковдун айтымында сүйлөшүүлөрдө бүткүл дүйнө жүзүнө орчундуу маселелер, анын ичинде Россия Федерациясы менен АКШнын ортосундагы мамилелердин абалы жана келечеги, стратегиялык туруктуулук, маалымат коопсуздугу, киберкылмыштуулук жана ага каршы күрөшүү, ошондой эле Арктика жана Жакынкы Чыгыш, Сирия, Ливия, Афганистан, Тоолуу Карабак, Украина. Ушаковдун айтымында бул макулдашылган темалар, бирок президенттер башка дагы макулдашылбаган маселелерди талкуулашы мүмкүн. Песков буга чейин Путин менен Байдендин жолугушуусун өзүн эле жетишкендик деп айткан, бирок саммитке эч кандай жылыш болбойт. Ал эми президент сүйлөшүүлөрү оор болот деп сунуштады. Анткени күн тартибинде Россия менен АКШнын мамилелерине байланыштуу көптөгөн маселелер бар.